Ассалому алейкум барыңыздарга, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай даамдуу, тоюмдуу дымдама болмокчу. Сиздерге кызык болуп жатса, лайк басып, видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Кызытып алынган казанга суу майдан куябыз. Керектелүүчү азыктардын өлчөмүн видеонун астына жазып калтырам. Майды өтө кызытып күтүп отурбайбыз, этти сала беребиз. Кичине туз сээп алуу керек. Кезеги менен азыктарды сала беребиз. Байкаган болсоңуздар, аралаштырганым жок. Жана ар бир азыктан соң туз сээп жатам. Баарын салып алгандан соң акырында капуста менен үстүн жаап чыгабыз. Ичине 2 чеснокду салып жаап койдум. Болгарский перец жана көк чөптөрдү салып, отун азайтабыз жана 1-1,5 саатка дымдап коюу керек. Дымдап жатканда мен экрандан сырт 2 стакан суу куйдум. Сиздер да куюп коюңуздар. Жана төмөнкү температурада дымдалышы керек. Достор, караңыздарчы, кандай даамдуу тамак пышты. Сиздер да даярдап көрүңүздөр, сөзсүз түрдө. Лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар, ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.